Кыргыз өкмөтү элди коронавируска каршы эмдөө үчүн Орусиянын жана Кытайдын вакциналарын колдонуу маселесин караштырып жатат. Бул тууралуу 11 февралда премьер-министр Улукбек Марипов эпидемиологиялык кырдаал боюнча өткөргөн жыйында билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, COVAX программасынын алкагында вакциналар өлкөгө март айында, кийинки бөлүгү экинчи кварталда келери айтылды. Эмдөө ыктыярдык негизде өтөрү белгилүү болду. Алгач мугалимдер жана дарыгерлер эмделет. Жалал-Абадта шаарды көктөндүрүү боюнча муниципалдык ишкананын мурдагы жетекчиси Төлөнбек Бакиров мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген шек менен кармалып эртеси күнү үй камагына кое берилди. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы бүгүн 11 февралда маалымат берди. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана бюджеттик акчаны ыйгарып алуу фактылары боюнча кылмыш ишинин алкагында Бакиров 9 февралда кармалып, облустук милициянын убактылуу кармоочу жайына отургузулган. Териштирүү ал күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, келтирилген зыянды төлөп берип, 10 февралда Жалал-Абад шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыгарылды. Башкы прокурор Курманбек Зулушев Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин экс-төрагасы Орозбек Окунбаев менен мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин кайсыл жакта жүрөрүн аныкталганын билдирди. Ал ошол эле убакта издөөдө жүргөндөр кайсыл жакта экенин тактаган жок. Баш прокурор бул боюнча тиешелүү иш-аракеттер жүрүп жатканын белгилеп, жакын арада кененирээк маалымат берилерин маалымдады. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 11 февралдагы маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмониядан Ош облусунда бир адам каза тапты. 75 кишиге вирус жукканы маалым болду. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталгандан бери былтыркы май айынан тартып илдеттин курмандыктары 1437 кишиге жетти. Кыргызстанда коронавирус март айынан бери 3896 балага жукту. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, алардын 2464 мектеп окуучусу, 1432 мектепке чейинки жаштагы балдар. Окуу процесси башталгандан тартып 2020-жылдын ноябрь айында вирус 320 мектеп окуучусуна жуккан. Декабрда ооругандардын саны 1,5 эсеге кыскарып, 214 учур болгон. Январда 109 балага коронавирустун ПЦР тести тастыкталган диагнозу коюлду. Январь-февраль айларында сасык тумоо жана пневмонияга чалыккан балдар көбөйгөнүн өлкөнүн башкы педиатры, Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев маалымдаган. Азыркы тапта пневмония диагнозу менен 150дөн ашык бала ооруканада дарыланууда. Чүй облусунун Кемин районуна караштуу Кемин шаарында 1954 тартылган суу түтүктөрү жарылып баштады. Бул маалыматты Кемин шаардык кеңешинин төрагасы Кубат Мамыров тастыктап, 2020 суу түтүктөрүнө бөлүнө турчу 6 миллион евро пандемияга байланыштуу берилбей калгандыгын билдирди. Мамытовдун айтымында суу түтүктөрүнүн эскилиги жетип жарылып, шаарда суу маселеси орчундуу көйгөйгө айланган. Бул боюнча шаардык кеңешке жашоочулардан көптөгөн кайрылуулар келген. Ысык-Көл облустук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери акча опузалаган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармашты. Бул тууралуу аталган кызматтын маалымат бөлүмү билдирди. 4 февраль күнү криминалдык милиция кызматынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнө маалымат түшкөн. Анда Элдияр аттуу бала өзүнүн 2 таанышы менен Түп районуна караштуу Шаты айылынын 32 жаштагы тургунунан 410 000 сомун жана 2 000 долларын тартып алышкан айтылган. Аталган факт Түп районунун ички иштер бөлүмүнүн бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 203 беренесинин 2 бөлүгү менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Анын алкагында кылмышка шектүү адамдардын өздүктөрү аныкталган. Алар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катары каттоодо турушканы белгилүү болду.